Адыр тоолордон айгыр менеп биз келдик, айгыр башты тарта албай ушул үйгө туш келдик. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозуңуздар кабыл болсун. Эмне тилек кылсак, ошонун баардыгы кабыл болсун деп, УТРК чүйдө орозодо 30 күн теледолбоор эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен кала бериңиздер. Бүгүн сиздер менен биз ушул саламдашуунун пайдасы жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан буюрса биз чакырган устазыбыз, дин аалымы, дин таануучу имам хатип Турфанов Равил устаз келген. Ассаламу алейкум, орозуңуз кабыл болсун. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Эл менен амандашып алыңыз. Алхамдулиллахи ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва алейхи ва асхабихи ажмаин. Бардык мактоолор Аллах Таала болсун, жана анын элчиси пайгамбары, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Баарыбызга Аллах Тааланын мээрин, ырайым, берекесин каалайм. Рахмат. Исламда салам деген сөзү тынчтык, бейкуттук, амандык деген маанини билдирет. Жана ислам дининде бул абдан чоң мааниси жана орду өтө чоң ислам динибизде. Жана ошондой эле салам деген сөз Аллах Тааланын ысымдарынан, 99 ысымдарынан бири. Ассалам, Аллах Таала тынчтыктык, саламатчылыктын ээси. Жана бейиштин бир аталышы ассалам. Саламдашуу күнүмдүк жашоодо өтө көп учурашуу иш-аракеттерден бири. Саламдашуу мусулмандардын ортосунда сый-урмат жана достук сезимдеринин артышына себеп болгон жакшы адаттардан бири. Салам берүү сүннөт, ал эми берилген саламга алик алуу парз. Элибизде да салам бериш карыз, алик алыш парыз дешет. Туура. Салам ар кандай кырсык бале жана жамандыктардан алыс болуу деген маанини билдирет. Ошентип салам берген киши дин боордошуна кырсык жана жамандыктардан алыс болууну каалап, анын жакшылыгы үчүн дуа окуган болот. Саламдашуу тууралуу ыйык Куранда мындай деп буйруган: "Астагфирулла, качан силерге салам берилсе, силер алардын саламынан жакшыраак алип алып, саламдашкыла же анын өзүн эле кайтаргыла, акыйкатта Аллах Таала ар бир ишти эсептөөчү." Азирети пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга бирөө исламдын кайсы ибадаты кайруу деп сурашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамак берүү жана тааныганына да, тааныбагына да салам берүү деп жооп берет. Адамдар бири-бирине салам айтуу менен өзүн дос экенин, ага зыян бербей турганын жана тынчтык каалаганын билдирет. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар, өзүңөрдү жакшы көрбөсөңөр, ыйман келтирген болбойсуңар. Силерге эгер аткарсаңар, бири-бириңерди жакшыра турган бир нерсе айтайынбы, аранарда саламдашууну жайгыла. Салам берүү сооптуу иштерден болсо, динибизде жана салтыбызда адептүүлүктүн белгиси катары каралган. Ошону менен бирге үйүбүзгө же кошунанын үйүнө же бир туугандарыбыздын үйүнө барганда сөзсүз түрдө салам айтып кирүү зарыл. Бул тууралуу кереметтүү Куран Каримде да Аллах Таала: "Эй момундар, өз үйлөрүңөрдөн башка үйлөргө уруксат алмайынча жана үй ээсине салам бермейинче кирбегиле. Бул силер үчүн жакшы, мүмкүн эсиңерге келерсиңер." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Азирети Анаска мындай деп айткан. Азирети Анас ал убакта жаш бала болчу. "Уулум, сага жана үй бүлөнө берекет келсин десен, үй бүлөңдүн жанына барганда салам бергин" дейт. Жакшы. Демек бул саламдын фазилети, пайдалары өтө чоң экен да, устаз. Эгерде привет, салам деп учурашса болобу же болбойбу? Негизинен ислам ассаламу алейкум деп учурашат биздин динибизде. Бирок мисалы бизде да бар арабызда саламатчылык, кутмандыктарыңыздар менен саламатсызбы, ошондой сөздөр бар. Бул да жаман эмес, бул да жакшы сөздөр, бирок салам ассаламу алейкум деп учурашуу бул жакшыраак. Жакшы, улайбыз анда устаз. Неге дегенде бул сөзгө Аллах Таала бизге соопторду берет. Ассаламу алейкум десен, Аллах күнөөнү кечирет. Ассаламу алейкум десен, Аллах Таала даражан берет. Бул
абдан жакшыраак бул сөздү алдын коюшубуз керек да. Демек ассаламу алейкум рахматуллахи баракату десек да сооп, 30 сооп. Бул саламдашуу узунураак формасы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух деген сөз Аллахтын сизге мээрими, ырайымы, берекеси болсун деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, bir kişi eğer assalamu aleykum dese ağa 10 soob berilet. Assalamu aleykum ve rahmatullahi 20 soob. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh 20 soob berilet al kişiye. Бул анда чоң сооп, ана дуа экен да. Дуа катары кетет. Жакшы, демек урматтуу бир туугандар, демек устаз айткандай саламды жайылтыш керек. Бул пайгамбар айткан да, салам жайылткыла деп. Афшус саламу байнакум, аранызда саламды жайгыла Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Өзгөчө мына азыр ороз айында отурабыз, ороз айында учурашкандар көп, жылмайып учурашкандар, көкүрөгүн тосуп учурашкандар. Дагы эмне дейт биздин ислам салам боюнча? Пайгамбар саллаллаху алейхи бул саламды алейк алуу билесиздер, мусулман бир тууганыбыздын эмне акысын берүү деген маани келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, мусулмандын мусулманга 5 акысы бар. Birincisi salam berse ağa жооп берүү, ооруса зыярат кылуу, жаназасына катышуу, чакырса баруу, анан чүчкүрсө ага ярхамукаллох деп дуасын айтуу. Бул мусулмандын мусулманга болгон 5 акысы. Элибизде да айтат, саламдашпай сөз баштабайт, айтылган саламды жоопсуз калтырбайт. Демек, эмне, эгер биз менен бирөө учурашып калса, ассаламу алейкум деп айтса, biz ağa жооп беришибиz керек. Ва алейкум салам деп жооп беришибиз керек. Эгер жооп бербесе кандай болот? Күнөө болобу? Күнөө болот. Жооп бербей калсам. Салам берүү сүннөт, аны алек алуу, то есть жооп берүү бул фарз. Демек урматтуу эле көрүүчүлөр, угармандар, мына устаз айткандай, кээде ушул кээделер жооп бербейт да. Жооп бербейт, өзгөчө жанагындай өткөндө бир окуучу айтат, мен мугалимге учурашсам жооп бербей койду, эми экинчи учурашпайм депчи. Устатынчы. Анан ошол сыяктуу эми кээде инсан болуп баягы укпай калышы мүмкүн. Балким ооба укпай калышы мүмкүн. Билбей калышы мүмкүн. Тарынбаш керек. Демек, устаз айтып атат, мына шариатта, исламда ошол саламды жайылтыш керек экен, сооп болот экенбиз, дуа болот экен, Дагы эмнелер бар? Ар бир элдин маданиятына жана салтына жараша түрдүү өзгөчөлүктөр бар. Бүгүнкү күндө коомубузда жөн гана мисалы башы ийкеп саламдашуудан тарта, кол алышып, кучакташып, өбүшүп, учурашкан саламдашуунун бир нече түрлөрүн байкасак болот. Бирок бизде момун мусулмандар кандай учурашат? Ассаламу алейкум, Бул ассаламу алейкум сөзү бейиште да адамдар ушинтип учурашат, салам берет. Аллах Таала Адам алейхиссаламды жараткандан кийин ага тигил жакта отурган периштелерге бар, салам бер да кайра алар сага кандай жооп кайтарышса, ага кунт коюп ук. Анткени дейт, сенин урпактарың саламдашуунун бул калыбын колдонот. Ошондой дегенде Адам алейхиссалам периштелерге ассаламу алейкум деп салам бергенде жооп периштелер ага ва алейкум салам деп жооп беришет. Күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, көнүп калган салты боюнча кутмандуу таңыңыздар менен деп учурашат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага айтып, Аллах бизге сен айткан сөздөрдөн да жакшыраак сөздөрдү берип, ал аркылуу бизди урматтуу кылды. Бейиш ээлерин учурашуусу болгон ассаламу алейкум деген сөздөрдү берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жообу. Ассаламу алейкум, сизге эмне тынчтык болсун, сизди Аллах коргосун, сизге бейиш болсун деген каалоо, тилек. Ошон үчүн бул учурашууга ар бир момун мусулман ва алейкум салам деп учурашуусу керек. Биринчи салам берген киши Аллах Тааланын алдында сүймөнчүлүктүү жана эмне сооптору көбүрөөк болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну хадисте да бизге айтып кеткен. Аллахка дейт эң сүйкүмдүү адам жолукканда биринчи салам берген. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Саран киши болбой, көп салам айтышыбыз керек. Биринчи салам айткандардан болойлу. Устаз, анан ушул эме аялдар, апалар мындай өбүшүп учурашат го, саламдашып, ушул кандай туурабы же туура эмеспи исламда кандай?
Негизинен аял зат бири-биринен ошондой учурашса болот, бирок эркек намахрам бирөөгө кол сунуп учурашуу бул динде тыюу салынган. Болбойт, Болбойт. Жакшы, улай устаз. Эркектер да, аялдар да ошо бири-бирине ассаламу алейкум деп учурашат. Бул сөз менен же ишара менен, пайгамбар саллаллаху аялдар менен учурашчу. Бирок мен айткандай бири-бирине намахрам эркек менен аялдын кол берип саламдашуусуна жол берилбейт. Ислам дининде буга тыюу салынган, эркек чоочун аялга кол тийгизбеши керек. Бул нерсе ислам дининде гана эмес, биздин кыргыздардын салтында да чоочун эркек менен аял бири-бирине кол тийгизип учурушкан эмес. Буга бир далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде, муну имам Муслим жана имам Бухарин келтирген сахих хадистеринде Айша радиаллаху анханын ислам динин кабыл алган аялдар динди кабыл алганын тастыктоо иретинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ант берүүгө келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям антты сөз жөнүндө мен сенин антыңды кабыл кылдым деп гана антты кабыл кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабыл алдым деген гана кабылдаган. Адатта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылган? Антты кабыл алганда кол алышуу менен бекемдешүү. Жогоруда хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын чоочун аялдарга эч качан кол тийгизбегендигин, саламдашмак тургай анты сөз жүзүндө эмне кабыл алгандыгын билсек болот. Демек бул саламдашуунун пайдасы өтө чоң экен да. Өтө чоң пайдалары Адамга баягы мамилеге да келет, анан бул саламдашуу дипломатия дагы эмнелерди айтсак болот? Саламдашууга да эмнелерди кошсок болот? Өзгөчө оруз айында азыр эми ошол саламдашканды дагы биздин устаздар, аалымдар үйрөтүп атат, теледе, радиодо болсун, мечитте болсун, хутбада болсун. Демек дагы бизге эмне жетишпей атат? Биз баягы айткандай саламдашуу эки бир туугандын ортосун эмне ансы баягы ынтымакты бекемдейт. Бири-бириңерди эмне момун бир туугандар жакын болуп, ошондой баягы пайдалар жакшылыкка чакырат. Жакшылыкка чакырат. Жамандыктан тосуп, Жамандыктан кайтарып, ошондой баягы эмелери бар. Жакшы. Улайсызбы дагы? Барбы? Саламдашуу боюнча? Жок, ошондой. Анда мына урматтуу бир туугандар, саламдашуу боюнча бизге агай жакшы маалымат берди. Саламдашканда ошол кыргызда саламдашпай сөз баштабага дейт. Биринчи саламдашуудан башталат. Анан ошол мына өзгөчө ушул азыр китептерде болсун саламдашуунун пайдалары том-том догон пайдалары бар. Жанагы биздин мугалимдер болсун, окуучуларга үйрөтүп келет саламдашуунун пайдаларын. Анан исламдагы жанагы сооп, анан дуа деп айтпадыңызбы азыр? Мынакей 20-30 сооптон болот деп. Анан ошондой жалпы сыртка, четке чыкканда, же болбосо умрага, Меккеге барсын, ажылыкка барсын, мындай мусулмандардын саламдашуу бул ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Дароо эле билинет. Ошондуктан бул саламдашуу боюнча 1 сааттап дагы убакыт жетпейт. Анан пайгамбарыбыз жана айтты го, ошол саламды жайылткыла депчи. Ошондой ким болбосун саламдаша бериш керекпи? Улутуна, динине, тилине карабай эле салам бере берсе болобу? Мындайда хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир маалда баягы мусулмандар отуруп чогулган жерде, анан христиан, яхудилер чогуу отурган эме жерде өтүп баратса, алар анан Пайгамбар салам айтып атат. Анан бул эмне дейт? Баягы мусулмандар, ал жакта араларында мусулмандар бар да, ошол ниети менен салам бериш керек да, мусулмандарга гана салам бериш. Китеп ээлери бизге мисалы салам беришсе, биз аларга жөн гана ва алейкум деп саламды кайтарышыбыз керек. Демек, биз азыр ошол здрасте же саламатсызбы деп учурашсак, буда сооп барбы же жокпу? Бар, албетте бар. Бул да саламдашуунун бир түрү да. Түрү, Ооба. Демек, баягы саламды кандай болбосун жайылта беришибиз керек экен да. Кайсыл тилде болбосун, кайсыл
мүмкүнчүлүккө пайдаланып, Мисалы мусулмандар эместер менен биз баары бир саламатсызбы, здравствуйте деп ушундай салам учурашыбыз керек да. Бирок мусулман бир туугандарыбыз менен албетте ассалам деп учурашабыз да. Ошо учурашып анан 3 жолу мындай көкүрөгүнө тийгизип учурашабы, кандай эрежеси? Бул боюнча Же мындай чоң эле учурашпай болобу, мындай көпчүлүк болсо ассаламу алейкум деп ассаламу алейкум жетиштүү да. көпчүлүк болгондо, конечно, бул эме экен, жетиштүү. Ишара менен баягы. Ишара менен, койсо ассалам деп койсо болот экен да. Жакшы, мисалы анан кээ бир учурда ушундай болот. Мисалы бир адамдар кечигип калат, конокко барсын же оозу ачылып барып келсин, анан мындай эле Ассаламу алейкум деп алар тамак жеп атат, башка учурда. Бул да адептерден. адептер. Дагы саламдашуунун кандай адептери бар, устаз? Мисалы ашчылык көпчүлүк учурашат. Окуучусу мугалимге учурашат. Ушундай, Мисалы жакшы, анда биздин убактыбыз соңуна келип калыптыр, устаз. Кудай буйрса бир жакшы бир дуа кылып бүтүрүп бериңиз анда. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алейхи ва асхабихи. Аллах Таала элибизге, жерибизге ынтымак, саламатчылык, бейкоттук, тынчтык, сабырдуулук, кайраттуулук берсин. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар бирахматик. Урматтуу бир туугандар, мынакей устаз айткандай, саламды жайылтыш керек экен, саламда береке бар экен, саламда жакшылык бар экен, саламда дуа бар экен. Демек, бүгүнкү темабызда биз саламдашууну үйрөндүк. Кудай таала ошол устаз айткандай, пайгамбарыбыз үйрөткөндөй салам менен саламдашабыз. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.